Доброе утро всем. Как вы? Как ваши дела, дорогие мои? Меня слышно? Я слышу. Слышите, да? И... Саламатчылык кандайсыздар? Дүйшөнбай Ташиевтің аккаунтына угулуп атабы? Жакшы элеби? Угулуп атат, ооба. Рахмат. Саламатсыздар, кандайсыздар? Так, 15 минут кечиккен үчүн кечирим сурайм. Болгону камерамды растап алайын дедим. Так. Кече тапшырма айтып бердиңиздерби? Нурсултан агайга? Ооба, айтып бердим. Жакшы, анда бүгүн сиздер менен биз кайра мурдакы келген жерибизден грамматикадан улантабыз. 17-ci беттен. Эми дагы көптүк сандын жасоонун дагы бир жолу мыя болсо, сөздүн аягында мыя мүчөсү болсо, көптүгүн жасоо үчүн эна коебуз. Эна. Мыя болсо иена. Иена. Мисал үчүн, время десек, время мыя болсо, ошо янын алып, янын ордуна иена деген окончание кошобуз. Например, времена. Времена. Время, времена. Время, времена. Уакыт, уакыттар. Же болбосо мезгил, мезгилдер болот да, ошондо мезгил, мезгилдер. Ага. Время десек, уакыт, времена, уакыттар. Имя ат, имена десек, аттар болот. Имена, аттар. Аттар. Адамдын аты, ысым, ысым. Племя десек, уруу, племя. Уру, племена, уруулар. Племена, уруулар. Племя деген бу уруу, мисал үчүн саяк, сарбагыш, ичкилик, сырткылык деген сыяктуу ошол эмет. Племя, племена. Семья, семья десек урук. Мягкий знак жок. Мягкий знак жок. Семья. Семья болсо, семья болот да, ударение падает на букву Е. Семья болсо, значит бул урук, үрөн, үрөн. А семена болсо, мисал үчүн, семена, үрөндөр. Семена, үрөндөр болот. Семена, үрөндөр. Бул сөздөр аз эле, сөздөр аз эле. Андан кийин ок барабар та. Ok barabar ta. Ok barabar ta. Ok barabar ta. Бул көбүнчө жаныбарлардын балдарын атын атоодо айтылат. Мисал үчүн, котенок болсо, котенок мый, мышыктын баласы, мый, мый эми котята көптүгүндө та коюлат. Котята. Мыйлар. Котята, мыйлар. Верблюжонок. 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 Значит, бул төөнүн баласы тайлак. А верблюжата көптүгүндө та. Верблюжата тайлактар. Верблюжата тайлактар болот. Верблюжата тайлактар. Щенок küçük. Щенок küçük. Щенята küçüktör болуп калат. Щенята küçüktör. Щенок küçük, щенята küçüktör. Да? Жеребенок. 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 Тай. Жеребенок тай. Көптүгүндө
жеребята. Жеребята тайлар болот ошондо. Жеребята болсо тайлар. Жеребёнок тай, жеребята тайлар кулон. Цыпленок, например, ёк болот. Цыпленок. 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 И цыплята. Цыплята. Цыплята болсо цыпленок чөжө, цыплята чөжөлөр. Чөжөлөр. Муну бардыгын китептен өзүңүздөр жазасыздар. Китептен жазасыздар. 17-ci беттин аягында турат. Муну китептен жазасыздар. Андан кийин 18-ci беттеги акыркы эрежебиз көптүк санды жасоочу. Булар көбүнчө үнсүз тамгалар менен аяктап, көптүгүндө а же я коюлат. Буларды жаттап калышыбыз керек болот. Мисал үчүн, директор десе, директоры эмес, директора болот көптүгүндө. Директор десек директор, а директора директорлар. Доктор, дарыгер, докторы эмес, доктора болот. Доктора, дарыгерлер. Доктора, дарыгерлер. Мастер десек, например, мастер уста, мастера дей турган болсок, усталар болот. Мастеры деп айтпайбыз да, же мастери деп, мастера, усталар. Номер десек, номер, номеры деп айтпайбыз, номера болот. Номера. Век, кылым, веки деп айтпайбыз, вика, да, вика. Кылымдар, вика, кылымдар. Остров, арал, остров, острова, аралдар. Островы деп айтпайбыз, острова. Берег, берег, жээк, берега, жээктер. Лес, токой, лиса, токойлор. Например, паспорт, паспорт, паспорттор деп айтыш үчүн паспорта деп айтабыз. Паспорты эмес, паспорта. Да? Повар, ашпозчу, повара, ашпозчулар. Повара, ашпозчулар. Город, шаар, города, шаарлар. Города, шаарлар. Адрес, дарек, адреса, даректер. Сиздер муну бардыгыны жазып, эстеп калышыңыздар керек болот. Эстеп калышыңыздар керек болот. Мунун бардыгын жазып, эстеп калышыңыздар керек. Эми ушул жерде дагы бир айта кетчү нерсе, хозяин. Хозяин деген сөздүн көптүгү. Хозяины болобу, же хозяева болобу, же хозяйки болобу. Көптүгүндө хозяева болот. Мо 19-чу бетте жазылган турат. Орто ченинде. Хозяин десе, например, мен айтам, я хозяин, я хозяин, я тут хозяин. Бул жакта мен хозяинмин. Тут мы хозяева деп айтабыз да. Тут мы хозяева. Бул жакта биз кожоюнбуз. Кожоюндар болуп калат ошондо. Хозяева. Хозяины деп айтпайбыз. Хозяева. Поезд десек, например, поезда. Поезд, поезд. Поездер деп айтыш үчүн поезды деп айтпайбыз. Поезда, да? Значит, поезда. Поездер болот да ошондо. Муну хозяин менен поезди негизи көп адам көптүгүн туура эмес колдонот экен, поезды деп. Ошон үчүн айтып коет атам. Хозяин, хозяины эмес, хозяева. Кожоюндар болот. Андан кийин 20-чы бетте кыргызча турат. Кыргызчаларды орусчага которуп жазасыздар. Аралдар деп турат, Например, аралдар десе, остров дедик. Көптүгү кандай болду, Мира? Сестра? Острова. Острова. Китептин өзүнө острова деп жазабыз, да. Остров, острова деп жазабыз. Например, андан кийин номерлер деп турат. Номерлердин көптүгү кандай болду? Намера. Намера деп ошо кыргызчанын астына орусча жазабыз. Намера деп. Андан кийин паспорттар дейт. Паспорттардын көптүгү? Паспорта. Хорошо, паспорта.
Usta, ustalar. Ustalar bolsa qanday bo'ldi? Мастера. Mastera. Mastera, хорошо. Qattar deytemi, qattar bolsa? Сообщение, сообщения. Сообщение мені ақтаса көптігі я болады. Сообщения. Сообщения, хорошо. Бұл бетті орысшаға қоторып жазасыздар. Бұл бетті орысшаға қоторып жазасыздар. Андан кейін, кейінгі бетте бұл жақта мен, сен, ал деп тұрады. Ошоның арасында көпчүлүгүбүз билбеген bir эреже бар, оба деген сөз. Оба, анан обе. Оба, обе. Например, мы десем, мы, biz. Ал эми мы оба дей турган болсок, мы оба. Biz экөөбүз болот. Мы оба десек, эки эркек, эки мужской родтогу адам мы оба деп айтабыз. Оба. Например, мен жанында дагы бир жигит турат айталы. Например, Нурсултан агай. Мы оба деп айтабыз. Ал эми обе болсо женский родто айтасыздар. Мисал үчүн эки аял турат, мондай болот. Мисал үчүн мы обе дейт. Биз экөөбүз. Они оба десе, они оба, алар экөө. Демек, кимдерди айтып аткан болобуз? Мужской родтогу эки эркекти айтып аткан болсо. Ал эми мы, они обе дей турган болсок, женский родто айтабыз.